Россия бизге деле кол салышы мүмкүн, ушундай эле база болом депчи. Биздин мигранттарыбызды ойлонобуз көбүнчөсү сырттагыларды. Анан согушту башкача атаган менен согуш башка болуп калбайт. Көз ачыктардын прогнозу боюнча 19-апрелде токтойт деген. Анан бар элдин баары тиги Россия деп. Россия ма эртең акырын бизге деле басып келсе керек да. Россиянга хоть күч бар экен. Эртең бизге ошондой проблема болуп калса эмне болобуз? Араң турган неме. Ага көз каранды болуп мындай өз жолубузду таап мындай аяк-аяк карасак жакшы болмок. Ал согуш да, самый деле согуш. Анан согушту башкача атаган менен согуш башка болуп калбайт. Эми тынчтык болсо жакшы болмок. Эки эл экөө тең эле бири-бирин түшүнгөн эле да. Бири-бирине мындай алып жашаган жакшы. Мен деле чындыгын айтып коеюн, мен да Путинге каршымын ушуну баштаганга. Анткени себеби дүйнө жүзүнө тынчтык керек. Ал нефти база тыйымын баарын жарып жүрүп атат. Может, какой-то пайда келип аткандыр. Может, өзүнүн валютасын жүргүзгүсү келип аткандыр. Может, ушу Россияга пайдалуу болушу мүмкүндүр. Бирок мен мунун баарына мен каршымын. Көз ачыктардын прогнозу боюнча 19-апрелде токтойт деген, но надеюсь, что Путин эсине келип токтотот деп ойлойм. Последствия болот дейм, ал дүйнөлүк этаптан өтүш керек да. Секин эволюция болот. Биримдик керек экен, биринин аркасынан эме болбаш керек экен. Жаман жактары эми ошол элдер өлүп атканы жаман жактары да. Россия деле туура эмес. Украинанын база болсо бул Кыргызстанга деле, Казакстанга, Өзбекстанга, ошондой эле Тажикстанга таасирлери тиет да Россияныкычы. Россия бизге деле кол салышы мүмкүн, ушундай эле база болом депчи. Россияныкы деле туура эмес негизи деп ойлойм да, Путиндин кылган политикасычы. Эми бир чети ойлоп көрсөң Путиндики деле туура. Потому что ал деле огороддун башында бир чоң бир мушка менен тургусу келбеген үчүн согушуп атат деп ойлойм да. Эми анчадан бери цена көтөрүлүп эле жатат деп билбейм, арзандаса жакшы болмок. Мындан да жаман болушу мүмкүн. Жакшы эстерсе болбойт. Согуш деген согуш. Бүт бар мурдагы уклаттын баары бузулду. Токтогон күндө дагы бунун кесепети бир канча жылга, ондогон жылга артка сүйрөп атпайбы. Өзүн эле эмес, башкаларды дагы, тегерегиндегилерди дагы баарын баягы чөгүп аткандай кармап атпайбы, ошону чөктүрүп атпайбы. Биздин мигранттарыбызды ойлонобуз көбүнчөсү сырттагыларды. Өзүбүздүн деле мына экономикага деле таасир этип атат окшойт да. Денег мындай иштер токтоп калгандай болуп. Доллардын көтөрүлүшү эле болбосо, азык түлүк тамак аштын баасы баскын көтөрүлөт. Ошо эле. Кымбатчылык болуп атпайбы? Сезилген эле ошо да. Европаны жаап атат. Европа Россияга санкцияларын коюп атат. Аяктан карым-катыш болбойт, эмес дейт да. Бизге таасирин тийгизген эмне? Биздики мисалы үчүн бу финансовый экономика 80% зависит этет Россиядан. Биздин максат негизи ушундай эле Турция өлкөсүндө эле, Казакстанда эле биз өзүбүзчө бөлүнүп оокат кылсак болмок. Эми качан бир өзүбүздүн алынып, өзүбүздүн продукцияны бөлөк мамлекетке сатып, ушуну оокат кылабызды билбейм да. Бирок Россияныкы тиет.